Жума күнү эртең менен тоого саякаттап чыгып кетсе болобу? 60-70 километр жол же жума намазга чыгуу керекпи? Эгер жума күнү жума намазына азан айтылган болсо, сапарга чыгып кетүү арам болуп саналат. Бул нерседе аалымдар иттифак кылышкан, мындайча айтканда бир пикирге келишкен. Сапарга чыгуу арам, анткени жума намазынын азаны айтылды да. Жумага чыгуу ошол кишинин мойнунда важип болду. Сапарга чыгып алып, мойнунан сакыт кылып жибере албайт. Бул нерседе аалымдар бир пикирге келишкен. Эми жуманын убактысы кирүүсүнөн алдын жума күнүнүн таңында сапарга чыгып кетсе жана жолдо жума окуяла турган болсо, мында эч кандай макрухтук жери жок. Сапарга чыктыңыз, жума күнүнүн таңында жолдо токтоп бир мечитте жума намазын окуй аласыз. Мунун эч кандай макрухтук жери жок. Жума күнүнүн таңында сапарга чыгып жатасыз, жолдо эч кандай мечит жок. Анда жума өтүп кетет. Мына ушуну аалымдар макрух дешкен. Анткени жуманы мойнунан сакыт кылуунун хиласына окшоп калат дейишет. Айлакерлик кылып жатат, кудум жума намазынан качып жаткандай. Эгер ушуну атайлап кылып жаткан болсо күнөөкөр болот, атайлап кылбаган болсо бул макрух болот. Эми зарыл сапарлар бар мындан бөлөк, мисалы жума күнүнүн таңында зарыл ишиңиз чыгып калды. Мындай абалда зарылчылык үчүн сапар кылса боло берет. Оюн үчүн, саякат үчүн сапар кылуу болбойт жума күнү. Эгер жуманы өткөрүп жиберүүгө алып келсе эгер, бул дурус эмес. Аллаху алам.